айыл өкмөт болуп мэр болуп иштеп кеткендер уже азыр качып атышат. Биз эмне эрте келе өлөбүз. Уже коркуп башташты да, уже камала турган адамдардын бир эки адамдарды камап, ошо адамды камаш керек. Не только мага бир 20дан ашык адамга кыргыз элим өтө көп жазат да, мага Америкадан жазып атышат. Сен картаңды чыгар, биз акча котор, биз чогултуп беребиз деп өтө көптөгөн блогерлер коёнду камыш өлтүрөт, эркекти намыс өлтүрөт дейт. Ден соолугум жакшы, өзүмдө күч бар. Закон менен иштейт десем, мен законго баш ийем. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ушул менин YouTube каналым. YouTubeга каттала кеткиле. Кыргыз элим, бул кайрылым биздин урматтуу президент Садыр Жапаров Нуркожоевич ошондой эле биздин генерал Камчыбек Ташиев Кыдыршевичке болот. Менин үйүм снос болуп турат азыркы учурда. Ошол мойдон бүт элек. И өтө көптөгөн кыргыз эли сурап атат да. Мен мисалы Көлгө барам, Казакстан, Өзбекстан, Россияга барсам деле ал жакта Өзбекстан, Казакстан, кыргыз эли постоянно сурайт да, мигранттар, Марсель үйүң эмне болду, Марсель үйүң эмне болду деп. Үйүм пока что бүт элек, пока что тынч турат. Көчөдөн көрөт, чайханадан, нарак бияктан көргөнүм бардыгы менен үйүң эмне болду, Марсель деп сурап атат. И ошол себептен биздин президентибизге, генералыбызга кайрылуу дагы бир жолу. Мен киргизген видеолорум 7 миллион, 8 миллиондоп просмотрларды алып. Мен ойлойм, ушул видеону көрүп атса керек деп. Көрүп атса, биздин генералды көрүп атабыз, өтө көптөгөн жерлерге барып, өтө көптөгөн Кыргызстан өнүгүп атат да, өтө көптөгөн иштер бүтүп атат. И генералга кайрылуум, бир келип Базар Коргон элиндагы бир кабар алып кетсеңиз өтө жакшы болот эле. Базар Коргон мурда район эле, азыркы учурда Базар Коргон шаар болуп калды. Мен өзүм Базар Коргон районунан болом. Келип бир ошо Базар Коргондогу дагы камала турган адамдар өтө көп. Неге дегенде мен ал жерди сатып алгам, өз акчама, өз менетиме мага саткандар, значит алдап сатып койгон. Азыркы учурда көрүп атабыз, Кыргызстанда закон өтө катуу иштеп атат. Ошол себептен биздин генералыбызга кайрылып атам. Келип ошол маселени чечип, жакшы жагына караштырып беришсе жакшы болмок. Неге дегенде ал үйдү мен 10 жылдап салгам. Мен Москвада мигрант болуп, ал жакта иштедим, бул жакта иштедим. Өзүм профессиональный боец болом. Россияда урушам, Казакстан, көптөгөн мамлекеттерде урушуп жүрөм. И по правила бокс, кулачка, көптөгөн спорттун түрүндө урушуп, ошентип үйдү салгам. Эгер мен бизнесмендин баласы же байдын баласы болгондо, вообще видео чыгарбайт деле болчумун, мынтип эле койот элем да. Неге дегенде мен чисто өз күчүм менен, менет менен кыйналып тапкан акчага үй салгам. Ошол себептен утуру кайрылуу жасап атам. Мен ойлойм, ушул видеону кыргыз элим болушунча таратып койсоңор, биздин генерал, биздин өйдө жакта президент, өйдө жактагы агаларыбыз көрөт, жакшы жагына чечип берет деген үмүттөбүз. Ал жерде не только мен Базар Коргон районунда мага жер саткан адам, ал менден башка бир 20-30 адамга саткан экен, убагында айыл өкмөт болуп иштеген экен. И көрүп атабыз, Кыргызстанда закон иштеп атат, мыйзам өтө катуу болуп атат. Ошол себептен эгер ал жер бүтпөсө, мага жер саткандар камалыш керек по законуча. Уже 7 ай болуп атат, уже 6-7 ай болуп атат, күтүп атабыз. Ана мына биз сага жер саткандарды камайбыз, мынтип беребиз, антип беребиз деп Базар Коргондун жана иштегендер ошентип айтышкан. Базар Коргондогу айыл өкмөт жана нарак берак ишчилер айтышкан, Марсель сага сени алдап сатып коюптур, жерди ушундай кылып коюптур, ошол себептен сага жер саткандар камалыш керек деген. Бирок пока что тишинада тынч эле турат. Мен видео кайрылуу жасагам генералыбызга. Кайрылуу жасаган моментте жакшы иштеп башташкан. Документтер чогултуп, мынакей Марсель сага ушинтип бизге кайрылсаң болмок, биз бүтүрүп бермекпиз деп, биз сага жер саткандарды камап беребиз, мынтип беребиз, антип беребиз деп жакшы иштеп башташкан да. Көрсө мен кайрылуу жасаган үчүн эле иштеп башташкан экен. Азыр унчукпай эле турушат. Мен чалсам деле ана мына аракет кылтабыз деп коет, уже 7 ай болду. 7 айдан бери бүтө турган нерсе бүтүш керек эле. Ошол себептен биздин генерал ушул ишти карап берсеңиз жакшы болот эле. Эгер менин үйүм снос болгон кыргыз элине пайда болсо, мен лично өзүм барып, өзүм мына ушу колдорум менен бузуп берем. Мен айттым, кылам. Примерно бир 60-70 миң доллар акча кетиргем ал жерге. Жерди сатып алгам, и фундамент, короче, полный ремонтуна бир 60-70 миң доллардай акча кеткен. Бирок мен азыркы учурда жашмын, үйдү кайра башынан деле куруп ала берем. Бирок менет кетип атат да, бул жерде 8 жылдык, 10 жылдык менет кетип атат. Ошол себептен просто менетке күйүп атабыз. Ошол себептен утуруу кайрылуу жасап атам. Мен бул менен токтоп калбайм. Каждый бойго чыгам, бокска, грэпплинг, кулачка, тынбай видео кайрылуу жасап турам. Качан чечилет ошого чейин.
эгер чечилбесе мага жер саткандар камалыш керек. Ким саткан? Бизде документтери бар, кол коюп берген. Биз айтканбыз, ушундай документ кандай, биз документти бүтүрүп беребиз, бул красный зона эмес деп биз ушунчалык коркуп кайра сураганбыз, жердин документи кандай деп. Дегенде жердин документи өтө жакшы деген. Ошол себептен биздин генерал Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич Базар Коргонго дагы бир келип кабар алып койсоңуз, Базар Коргондо деле камай турган адамдар өтө көп да, ачык айткандачы. Мурда иштеп кеткен, карапайым эл кыйналып калган. Базар Коргонго келсеңиз, эл ушунчалык чогулат, ушунчалык мага кайгысын айтып атышат. Марсель видео чыгарып бер, Марсель мынтип бер депчи. Мен алардын видеосун чыгара албайм деп өздөрүнө жакшы түшүндүрдүм. Неге дегенде мен өзүмдүн үйүм бүтүрө албай атам. Мен өзүм почти ошо 1 жылдан бери чуркап жүрөм. Мен өзүмдүн үйүмдү бүтүрө албай атам. Ошол себептен мен өзүмдүн проблемамды гана айттым. Сиз келип ошо биз жакты дагы көрүп атабыз. Токмок көптөгөн жактарга барып карап берип атасыз. Биздин дагы Базар Коргон элинин көйгөнүн угуп бир карап берсеңиз өтө жакшы болот эле. Биз сизге ишенебиз, келип биздин көйгөйлөрдү караштырып берет деп үмүттөбүз. Кыйналган карапайым эл өтө көп да. Неге дегенде алар интернетке чыга албайт, эл көрбөйт. Ал жерде ошо мага жер саткан адам айыл өкмөт болгон үчүн мага окшогон бир 20-30 адамга сатып койгон да жердичи. Короче, ал айыл өкмөт болуп турганда документти жасап, мен жашаган жерлерди полный документтештирип сата берген да ошо убагындачы. Анан менин ата-энем барып билбей ошондой документ менен алган. Кайрылуу жасаганда эле иштеп баштап атышат да. Мисалы ушинтип видео чыгарабыз, ошомолдо эле Марсель биз митебиз, антебиз деп кагаздарды корккондон иштеп атат, мындайча айткандачы. Ошол себептен айласыздан уже видео чыгарыш керек болуп атат да. Сизге кайрылуу жасадык, генералга кайрылуу жасадык, сразу иштеп башташты. Закон мындай, Марсель мынча деп статьяларын көрсөтүп, МЧС полный жагы иштеп баштады. И мен видео чыгарбай коюм, уже иштебей калышты да. Ошол себептен кайрылып атам, келип Базар Коргонго келет деген уксам мен лично өзүм барып жолугам. Мен өзүм күтүп атам да, мен жолугуп айта турган өтө көптөгөн немелер бар. Эгер айткандай эле ошо менин үйүм ушундай кыргыз элине жанагындай лишний жолго же бирдекеге мешайт берип атса, мен өзүм патриот адаммын, мен өзүм үйдү бузуп берем. И кыргыз элим өтө көп жазып атат да мага, Америкадан жазып атышат, Германия, өтө көптөгөн өлкөлөрдөн жазып атат. Марсель, давай, сен картаңды чыгар, биз акча котор, биз чогултуп беребиз деп өтө көптөгөн блогерлер, өтө көптөгөн ютуберлер мага кайрылышты. Марсель ушинтип эле кылып койсок болот деп. Бирок коёнду камыш өлтүрөт, эркекти намыс өлтүрөт дейт. Мен өзүм ден соолугум жакшы, өзүмдө күч бар. Азыркы учурда 27 жаштамын. Любой ишти өзүм кыла алам, өзүм күчүм менен бүтүргөм. Ушумалга чейин өзүм күчүм менен жашап келгем, өзүм күчүм менен дальше жашайм. Мага ошо Германия, Америка көптөгөн мамлекеттен жазып аткан кыргыз элиме чоң рахмат. И ошондой эле айта кетчү нерсе, бул жерде Казакстандан көп колдоп атат, мен Өзбекстан менен Казакстанчы. Марсель Каспийге жөнөттү, Инстаграмдан өтө көптөгөн жактан жазып атат. Мен казак эли, өзбек эли силерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип колдоп жазып аткандарыңарга, личкама жазып атасыңар, комментарийден жазып атасыңар. Чоң рахмат. Мен андай нуждающий адам эмесмин. Мен ден соолугум жакшы. Мен өзүм мындай күчтүү баламмын. Мен өзүм жетишкем ушунча нерсеге. И дальше жетишем. Колдоп жазып аткандарга чоң рахмат. Алла разы болсун. И кыргыз элим менен чоң рахмат. Мындай кыргыз болуп жаралганыма шүгүр кылам да. Неге дегенде чайханага кирем, бир жерге машина оңдоткону барам, машина жудурганы барам, көлгө барам. Кайсы жерге барсам, Марсель, давай минтебиз, давай, Марсель деп мотивация көп берет мага, энергия алып. Мен спорттон чарчап жанагындай болуп калган моменттерде ошентип кыргыз элим өтө көп поддержкадан берип турган үчүн кайра мен чыгып баштайм да. Ошол себептен биздин өйдө жактагы агаларыбыз жакшы жагына чечип берет деген үмүттөбүз. Эгер ал жер красный зона болуп, Марсель, бул жер красный зона, ушундай документальный закон менен иштейт десе, мен законго баш ийем. Мен шумалга келип бир штраф жаздырып көргөн адам эмесмин менчи. Хойт ГАИге түшкөндө, хойт милиция, вообще мындай правиланы бузуп көргөн адам эмесмин да, мындай закондун немесинен чыгып көргөн эмесмин. Даже данныйымды текшерсеңер дагы бир штраф жаздырган эмесмин. Ошол себептен законго баш ийебиз. Эгер Марсель бул жер красный зона, мынакей ушундай деп айтылган болсо, мага ким жерди саткан, ошол адамды камаш керек, ошол адамды өндүрүп бериш керек, ошол адамданчы. Мага жер саткандын байкеси айыл өкмөт болуп иштеген
не только мага бир 20 ашык адамга үй сатып койгон деп уктум мен. Ошо именно базар коргондук жердештерден уккам. Не только ал жерде өтө көптөгөн адам ошентип алдап сатып, мурда аким болуп иштеп алдап саткандар өтө көп. Ошол себептен биздин генералыбызды келип ошол жерде дагы мындай камалап турган адамдардын бир-эки адамдарды камап көрсөтүп койсо, уже калгандары коркуп калат. Уже азыркы учурда уже башка жактагы жанагындай немелерди камап атканда уже коркуп башташты да, уже иштеп башташты. Ошол себептен келип бир жакшы жагына чечип берсе, ошондой эле биздин көрүп атабыз, биз Кыргызстан өтө сонун өнүгүп атат. Тарыхта мындай болгон эмес. Биздин президентибиз, генералыбыз өтө жакшы жака Кыргызстанды өнүктүрүп атат. Мен лично ошол үчүн сүйүнөм да. Мен Кыргызстан өнүккөн үчүн сүйүнөм. Биз эмне эртең эле өлөбүз. Мен азыр уже 27-ге чыксам бир 50-60 жылдан уже биз деле кетебиз да. Мисалы биздин ата бабабыздан жашап өткөн, биз дагы жашап өтөбүз бул дүйнөдө. Биздин балдарыбыз дагы жашап өтөт да. Ошол себептен кыргыз эли, кыргыз жери өнүгүп кетсе, биз өз лично мен сүйүнөм. Мен өзүм мындай интернетке кирип алып, биздин Кыргызстан жолдорун, көптөгөн домдорду көрүп алып, мен өзүм сүйүнүп атам да. Ушундай биз Кыргызстанда жашап атабыз. Мен Өзбекстан, Казакстан көптөгөн жактарга чыгып турам. Барганда дагы көп айтышат. Ушундай Кыргызстан оңолуп атат деп, өзбекче, казакча айтса, мен кадимкидей сүйүнөм да, мындай титиреп. Мен кыргызмын деп сүйүнөм. Ошол себептен дагы айта кетчү нерселер, ошо бүтүрүп берсе жакшы болот эле негизичи, документтери ушундай Марсель красный зона эмес депчи. Эгер бүтпөй калса, ошо мага саткан адамдан өндүрүп бериш керек. По закону ошентип айтышты. Мен бар жерге кирдим. Ушундай Марсель, сага эгер жериң красный зона болсо, сага ким саткан, ошолорду камаш керек, ошолорду өнүктүрүш керек. Мен 6 ай 7 ай мурда барганда камайбыз, минтебиз, айтабыз деп эле мен видео чыгарбай койдум, уже тынчып калышты да. Ошол себептен камалбай эле жүрөт мага жер саткандар. Азыр байкеси бир Бишкекте жүрөт, иниси бул жакта жүрөт, ошентип эле мындай бай эле семьялар да, бир чайхана, пайханалар бар адам ошентип айыл өкмөт болуп жерди көп сатып койгон экен. Ошого не только ал, бизде базар коргондо убагында айыл өкмөт болуп, мэр болуп иштеп кеткендер уже азыр качып атышат. Көрүнгөн мамлекетке ошолордон бери изилдеп камаш керек. Ошолорду камап, неге дегенде андай бир 2 адам, 3 адамдын кызыкчылыгы үчүн мындай карапайым эл кыйналып калышын каалабайм да, лично мен. Өзүм базар коргондон болом, базар коргон эли ушинтип 2-3 адам бир мэрдин, бир акимдин айынан кыйналышын мен лично каалабайм. Не только базар коргон, кыргыз элимин антип кыйналышын каалабайм. Ошол себептен аларды да табып келип камаш керек. Болбосо өндүрүш керек ошолорданчы. Ошого видео чыгарып атам. Кыргыз элим, силерге чоң рахмат колдоп аткандарыңарга. Ушу аккаунт меники Instagram жаңы ачылган. Кирип подписка таштап, лайк басып, жакшы оюңарды жаза кеткиле. Үйүм чечилип калса жакшы болот. Чечилбесе ошо чечилгичекти видео чыгарып турам. Силерге маалыматтарды бөлүшүп турам. Чоң рахмат, Кыргызстан алга.